Ай чыккан кезде, ай жаңырган кезде ошол айтылган дуа бар деп пайгамбарыбыздан келип жүрөт. Бирок кээ бир алдымдар туура десе, кээ бирөөсү даиф дейт. Өзүнүн бир дубасы бар. Бирок менимче ол тастыкталган хадис. Ошондуктан ай чыкканда кылына турган эч бир дуа жок. Балким ошо жанагы бул дуаны айтып аткан кыргыздар ошол экинден ошону угуп калышы менен ошонун аркасында дуа кылып калышса керек Кудай Таалагачы. Анан эскертүү, ай чыкканда ошо кээ бирөөсү айга дуа кылганда, ай чыкканда дуа кылганда ошо айдын өзүнө жалынып коюш ыктымал да, бул күнөө иш. Бул ширк болот, чоң ширк болуш ыктымал. Эгерде ал айдан бир нерсени дуа кылып тилеген болсо, же болбосо айдын жаңырышын бир жакшылыкка же жамандыкка байлаган болсо. Мисалы кээ бир кара адамдар бар, ай жаңырган болсо, ай жакшы жаңырыптыр, түз жаңырыптыр, чалкалабай жаңырыптыр, эми жакшылык болот экен дейт. Эгерде кичине чалкалап калган болсо, бул анда жакшы жаңырбай калыптыр, бул ай жакшы болбойт экен деп ушундай ырым-жырымдар кылышат. Бул чоң күнөө. Мындай нерседен сакташыбыз керек. Чоң ата, чоң энелерибиз, карыган кишилер көбүнчө ушундайды кылышат. Ошолорду көрүп калган болсок, ушул нерселерди айтып эскертип аларды тыйышыбыз керек. Валлаху алам.